погран службанын деңгээлидеги маселелер ошо бойдон чечилбей калып атат. Биз билбейбиз кандай келишимдерге кол коюп, кандай сүйлөшүүлөр жүрдү, но фактически иш жок. Өкмөттүн мына канча жолу айттык, бир реакция кылган жок. Ушул погран службаны Баткенге көчүрүү боюнча, экинчиси өкмөттүн алдындагы чек ара маселеси боюнча өкүлчүлүктү. Бул өкүлчүлүктү биз эч мындай деңгээл бербей атабыз да, статус бербей атабыз. Мына Палет Апаевич айтат, президенттин алдындагы биринчи советник башка мамлекеттерде. А биз болсо жакшынакай патриот иштеп аткан кишини иштен кубалап, башка адистерди алып келип, башкартып мына кече дагы башка ишке которуп өттү. Бүгүнкү күндө өкмөттүн өкүлү чек ара маселеси боюнча өкүл бекилдиби, бекилген жокпу? Бүгүнкү күнү бекилелек, бирок тийиштүү адистер боюнча өкүлчүлүктү. Ана мына 2 жылдан бери бизде чек арада жайгашкан аймактардын тизмесин бекителеппиз. Мен кече жакында сурасам, тизмени бекиттик. Эми кайра кароо, положениясын кайра карап атабыз дейт. Кичине жагдайы жакшы айылдарды ал тизмеден чыгарабыз дейт. Бул не деген түшүнүк ай? Чек арада жашап, жакшы жашап атса, аны ушул тизмеден чыгарыш бул болбогон маселе да, ай. Наоборот, ошолорго көбүрөөк жардам бербейлиби, күчтөндүрбөйлүбү? Аларга колдоо көрсөтпөйлүбү? Ошолор бияка көчүп келбесин, ошол жакта калып, чек араны кайтарсын. Ошол мыйзам турат, токтом турат. Ошонун эле негизинде биз ошолорго өзүнүн көрсөтүлгөн нормаларында бир жардам көрсөтөлүчү. Статусун бекитип берели. Биз ошол жерде мына кээ бир жерде солдаттар, ошол пограничтер жетишпейт. А статус бар айылдагы жаштар дагы ошону колдонуп, өзүгө өздөрү шит болуп берет эле. Биз ушул маселени, мына 3 маселени ушул жыйынга киргизгенге мен сунуштайм. Рахмат. Максат Эсенович. Саламатсыздарбы?